Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз кеп өстүрүү жана ээлеп чаптоо сабагын өтөбүз. Бардыңарга күндөй жылуулукту каалайм. Өсүмдөргө балдар бактар кирет экен. Жана ошондой эле гүлдөрдүн бардык түрлөрү бул өсүмдөргө кирет. Жана ошондой эле Кыргызстаныбызда айгүл гүлү деген өсөт. Ал биздин Баткен областында өсөт. Жана ошондой эле бардык чөптөрдүн түрү өсүмдөргө кирет. Кийинки мультфильмге көңүл бурабыз. Кана балдар. Ой, жер жемиштер жайнай. Мен моуларды терем. Карагылачы, чоң экен. Такай, булар жер жемиштер эмес да, бул помидорлор. Эмне үчүн жер жемиш эмес? Кып-кызыл бышкан. Бирок чоң турбайбы булар? Кайра жакшы көп тербейсиң. Помидор деген мөмөгө кирет, а бизге жер жемиштер керек. Чын элеби? Мен ойлогом, помидор жашылча деп. Жер жемиштер, мөмөлөр, жашылчалар. Чаташып калдым. Кызык, а жер жемиштер анан мөмөлөр менен жашылчаларды кантип айырмаласа болот? Татаал суроо экен, билбейм. Кандайсыңар чүрпөлөрүм? Эмне кабагыңар бүркө? Бул бакта ар кайсынын баары өсөт экен. Жер жемишти кантип табабыз? Жер жемиш, жашылча, анан мөмө бири-биринен кантип айырмаланат? Биз аябай чаташып калдык. Кызык суроо турбайбы? Сиз жообун билесизби? Билбегенде эмне? Жүргүлө көрсөтөйүн силерге. Ура! Тезирээк көрсөтүңүзчү. Мөмөлөр таттуу, анан кычкыл болушат. Чоң, анан кичине болушат. Кызыл, сары, жашыл, анан кызгылт сары мөмөлөр бар. Кантип табыш керек аларды? Мөмөлөр бактаракта өсүшөт. Мына алма мөмө, алмурут да мөмө. Мен эми түшүндүм. Өрүктөр да бакта өсүшөт да. Өрүктөр мөмө жемиш турбайбы? Туура. Дагы кандай мөмөлөрдү билесиңер? Ойлонуп көрүш керек экен. Шабдалы да мөмө, кара өрүк менен мандарин да мөмө. Да бадыраң мөмө эмес турбайбы? Жок. Бадыраң жашылча. Огороддо жөөктө өскөндөрдүн баары жашылчалар турбайбы анда, Туура. Кээ бирлери топурактын үстүндө өсүшөт. Мисалы бадыраң, капуста. Помидор дагы. Туура, помидор дагы. Айрымдары топурактын алдында өсөт. Сабиз, чамгыр, кызылча, картошка, алар катуу болот. Анан данектери болбойт. Жер жемиштер кайда өсөт? Жер жемиштер көбүнчө бадалдарда өсүшөт. Алар кичинекей, жумшак, анан көп данектүү болушат. Мисалы малина. Балдар, силер кандай жер жемиштерди билесиңер? Карагат, анан чычырканак. Эмне болду? Түшүнүктүүбү эми? Түшүнбөгөндөчү, рахмат чоң ата. Кой, анда мен барайын. Жакшы калгыла балдар. Кана, жер жемиштерди тербейлиби? Мен малина эзем, мен кулпунай жыйнайм. Мен карагат терем. Ура! Биз бир сөмө толтура жер жемиш жыйнадык. Келгиле, апама тезирээк алып бара салалы. Көттү!